Баткендин Кадам жайындагы тамаша аттуу айылда илгертен сугат суусу көйгөй болуп келген. Какыраган талаага суу жеткирүү оңойго турган жок. Корея элинин Койка фонду менен биргеликте жергиликтүү калк жок жерден суу чыгарып алышты. Албетте бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностук мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин активдүү аракети жергиликтүүлөрдүн алкышына татыды. Эл да жан баштап качан суу чыгат экен деп жатып алышкан жок. Ашар жолунда тоо асты менен келип топтолгон булак суусун эл айылга чейин суу түтүктөрүнүн жардамы менен тартып келишти. Ana şu жок сууду кантип кандай жол менен алып келиш ыкмасын ойлоштурдук да эми. Мында карагандачы. Кандай кылып алып келсек экенибизде жоготуп тастап келебиз. Анан айта өзүбүздүн алай аксакалдар менен кеңештик, элдик жыйындар өткөздүк. Анан биз баягы фонд түзүп үшөөбүзчү. Облустан өттүк документально кылып. Ал элдин да ишенимге кириш керек да. Анан эл колдоду, давай машина кылгыла, машинада кылып эле биздин суулар жоготуп калды. Саратанда баягы жаздын күнүндө эгиндиге коюлган маалдарда суу вообще аз болуп калат да. Жетпей калат да. Эгинде кургап кала турган күндөр болду. Анан ошентип үчөөбүз түзгөндөн кийин анан мына жерге келдик дагы. Ушунда дагы кыштын күнүдечи. Кыштын күнү көрдүкчү. Келип кандай кылып алып келсек болот деп анан бир чечимге келдик элдин жыйы менен, элдин сунушу менен. Анан биз буну эски нууга салбай туура алып келебиз дедикчи. Сай мененчи. Сай менен алып келип чыгарып беребиз дедикчи. Анан ошол анан биз проекттин институтка жөнөттүк проектти. Алар келиштилер, көрүштүлөр. Анан алар бизге уруксат берди. Анан ошол менен иштешип келип, азыр мына сай турбайбы? Ана шу сай менен алып келип да биз суудучу. Азыр. Мына жамборго салбай. Мына сай менен алып келип, ана зоокка турбай көрдүңүздөр? Ана. Ана караган турбалар көрдүң? Ана, о үйдүн үстүндөгү. Ана сай менен алып келип, ана жогору машина туура чыгарып бердик да. Башталышы тет жер турбайт. Жок, башы өйдү жакта. Ошондо канча километр болду эми башынан аягына? Бул өзү биздин проект бергенибиз 1 километр 350 метр. Ошол 1 километр 350 метрге чейин тартылды. Жок. Биз проектке берген 1 километр 350 метр эди. Кийин анан биз мана жагына жердин астына алып келе турган болсок 1 километр 200 метр кетет экен. Анан мына бизге айтып атпаймынбы? Бизде илгери өзүбүздө союз маалда калынган турбалар бар дечи. Айылдачы. Анан ошолордон булардын эскилижеси да состояниясы жакшы дедичи. Анан биз буларды кайтадан тазалап, ишке колдонго жараттык да. Краскалатып, чакыштатып, анан элдин күчү менен ашы жерден көтөрүп алып чыгып, бул жайлоодо деди, жайлоодо калганда. Илгери союз маалда наркы айылдан бул биздин неме жерибиз бар да. Дамбабыз бар да. Ошо дамбага ошол жактан суу келип түшкөн да. Аз күндө эми жараксыз болуп, уже суу келбей чыгачтачы. Анан мынаны турбаны ошол жерден алып келип, анан машина 550 метрге мына турба өзү коюп чыктык да. Ошондо бардыгы болуп 1 километр 350 метр болду. Мана сливнойчу, бадай. Аварийничи. Эгерде бир утечка боло турган болсо, мананы ачабыз, мана сливчик кетет. Манан суу келген головнойдон. Анан мана жактан азыр суу чыктык го. Мананы ачып берген болсок, суу аркага кайтат да. Бардык кайтып машина чыгып кетет. Тетактан бирдеке бир утечка боло турган болсочу. Аяктоңдо боласыздар. Аяктоңдо боларыз. Бул жакта мондой беребиз. Мен. Суунун баары бияка кетет турбайбы? Суунун баары мына сливной жакта. Койка компаниясына лидер кылып эл өзү шайлаган мына Кубанычбек Момбаев. Бул киши путу менен тик туруп, ушу кече кар жааганга чейин аракет болду, бирок бүтүрдүк. Иштерди, бардык жумуштар бүттү. Проектти толугу менен ишке ашырдык дегенден алыспыз, бирок бир-эки иштер калды негизден. Бирок бүттү. Биздин ойлогон максатыбыз ишке ашты. Мына элдин дагы мүдөөсү ушул да, ушу кандай болор экен деген көп ойлор бар эди. Бирок эл ашарга чыгып берди, 46-47 күн күнү ашар болду. Ел жакшы чыгып берди. Бардыгыны элдин өзүнүн күчү менен, техникалар дагы элде көп экен. Бардыгы жапырт бир максатта болгондон кийин ар кандай ишти бүтүрсө болот экен. Элге дагы рахмат. Ушу 3-4
шайланган жетекчилердин айтканын кылып жерде союз малда дамба болгон да, суу сактагыч да, мындай караганда. Азыр энди ушул эскилиги жетип, ушул куюлган суу жоготуп сиңет да. Азыр ана ушул көлдөн сиңген суу мана ушул. Ана ушул дамбаданчы. Атак биз ушул тол бектерден келген сууларды биз азыр көлгө таштадык да. Азыр көлдөн чыккан болсо мана жактан суу келиш керек, суу жок да. Көрдүңүзбү? Бизде канча суу жоготууга учурап атат да. Ошол көлдөн чыккан суу мана азыр. Эми жоготуудагы суу да бул. Жоготуудагы суу бул. Ана ушул лотоктан баягы тракторист өзүнүн идеясы менен ушул жерге мен сиздерге баягыда грязный кылып кое берели, кийин тазалаганга ham жакшы болот деп, буну биринчи ушул жерге койдук да. Аны келген суу мана шундан кылып, мана фильтрленип туруп барат да баягы резервуарыбызга. Мана азыр суу түшүп атпайбы? Мына дагы биздин грязный да, баягы. Мусорлар mana shu жерде калатчы. Ортосунда перегородка бар, мында тосулганча. Аны перегородканы ашып, анан кийин айылга кетет да, таза. Баягы кум, баягы таш, ахлеттери баардыгы mana shu жерде калат да. Себеп дегенде бул жактан биз анан слив ачканбыз мана жакачы. Аварийка. Баягыдай эле. Ана слив чыгып атпайбы? Сливди ачып койгонбуз. Мына. Астак суу шу жакка кетет. Биз баягыны тазалай турган болсок, мына иштерини. Ушундай кылабыз да. Мана биздин таза. Таза жагы мына жакта. Баягыдай ой болбойт да, баягы трубада таш келдиби, таш такалып калдыбы, баягыдай мусор түштүбү деген нерселер болбойт да. Taşımdı kulak берет эле. Мамлекет топурагымды ташып берет эле. Мамлекет жеримди касып берет эле деп өкмөттү карап отурбастан Кадамжай районунун Тамаша айылынын эли мына ынтип жок жерден суу чыгарып алышты. Буга чейин бул суу жокто айыл эли дыйканчылыкка, багбанчылыкка жана өзүнүн майда чүйдө тиричилигине суу керек болуп абдан кыйналышкан эле. Бирок мына ушул Корея элинин Койка долбоорунун негизинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттиги менен биргеликте аракет кылышып, ашар жолу менен тетиги тоодон келген булакты ушинтип айыл элин суу менен камсыз кылышты, тартып келип. Бул эң кызык жери канча күндө ишке ашты дебейсиздерби? Бул айлап, жылдап, 2 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап убакытты алган жок. Бул 45 күндө гана ишке ашырылган иш мына болойки. Бул жерде какыраган тала, какыраган жер болчу, мына ушул жерди касып, цементтеп, баардык иштерди ишке ашырып, мына ынтип айылга чейин суу жеткиришти. Мен бул резервуар болгондон кийин буну ограждение кылып, безопасно зона кылып тосуш керек да, тосуш керек. Тосо турган жерлери калды. Шуну ограждение кылып тосушубуз керек болот. Анан дагы эртеге Кудай буйрса энди жазга чыгып mana ушул баягыда көлчөтү барбы, абыз деп коет го бизде. Ошону бетон менен кылсак деген максаттар барчы. Анан баягы суу түштүк, баягы дренаждагы сууду көрсөттүк го биринчи, мана дренаждагы суу деп. Ана ошол жерде эки бөлүккө бөлүшүбүз керек да. Себеп дегенде бизде эки жакта, эки арыктан суу ичет да айылчы. Ошол 652 кожолук, мында караганда 312-315тен болуп, эки айылга эки арыктан суу ичилет да. Ошолорго мындай бирдей болуп бөлүш үчүн ошого резервуар кылабыз, узун кылыпчы. Бул Тамаша айылынын эли өздөрүнүн беримдигин ынтымагын көбүстө алды. Себеби биз кылымдардан бери ушу суга суусу аз болуп, айылда жашаган элдин муктаждыгы суга муктаж болуп келген. Эми бул жерде негизинен
элдин биримдиги, элдин ынтымагы Кудай буюрса жакшы жыйынтык берди. Бул биздин меморандум түзгөн Койка эл аралык кызматташтык уюмунун өкүлдөрү жакында келип кеткен. Алар деле аткарылган ишти көрүп, демек бул айылда кийинки жылга дагы ушул эле долбоорду улантсак болот деген ишеним менен келиштик. Чылбыр чыккан болсо Аймактарды өнүктүрүү эң абалы жаратмандык мүдөнү акыры келип, бүткүл өлкөбүздө кынтыксыз иштеген күч кубаттуу бир механизмге. Республикабыздын кайсы гана жеринде болбосун, жашаганга жана иштегенге ыңгайлуу өлкөлдө өскөн бакубат журтка айландыруу максатын көздөйт. Өлкөбүздө суу кенен болгону менен айрым аймактарда сугат суунун тартыштыгынан өсүмдүк өстүрө алышпай кыйналган учурлар көп. Бирок Аскасоо этектериндеги булактар, суу топтолгон көлмөлөр, колдонулбай калган аймактар көп эле кездешет. Андай көлмөдөгү сууларды айылга жеткирүүгө деле болот. Ал үчүн Тамаша айылынын элинин биримдигиндей чоң ынтымак керек.